Ысык көл облусунда Түрк мамлекеттер уюмунун бизнес-инвестиция форуму өттү. Бул уюмга мүчө мамлекеттердин инвестициялык деңгээлин өнүктүрүүгө негиз болуп, ишкерлердин ортосундагы байланышты чыңдоого өбөлгө түзөт. Бизге мисалы Кыргызстандан Европа бирлигине 6000ден ашуун товарды жанагындай пошлинасы жок сатса болот. Ошону мисалы үчүн түрк ишкериби, Азербайжанбы же ошол башкабы Кыргызстанда биргелешип бир иш уюштуруп, бияка сатса болот. Мындан пайда алса болот да. Форумдун алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары мамлекеттер ортосундагы кызматташтыкты арттыруу бир катар ири долбоорлордун ишке ашуусуна түрткү берерин белгиледи. 6 июня подписано историческое трехстороннее соглашение о строительстве железной дороги. 6 июнда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча тарыхый эки тараптуу келишимге кол коюлду. Бул эң негизгиси экономикалык жактан өнүгүүгө салым кошот. Ошондой эле биз Казакстан жана Өзбекстан менен биргеликте камбарата биргести курууга кол койдук. Бул нерсе Борбордук Азия өлкөлөрүнүн бир катар ири көйгөйлөрдү чечүүдө жана ийгиликтерге жетүүдө бириге ала тургандыгы боюнча далилдесек болот. Бул долбоор бир гана энергетикалык жактан эмес, биздин аймактын саясий интеграциясын өнүктүрүүгө да шарт түзөт. Бүгүнкү күндө да эл аралык кызматташтыкты чыңдап, инвестицияларды тартуу биздин алдыбыздагы чоң милдет. Мындан улам бул бизнес форум артыкчылыктуу болуп саналат. Мында түрк мамлекеттерине кирген өлкөлөр жана алардын палаталары логистикалык карым-катнаштарды өнүктүрүү керек экенин белгилешти. Ошондой эле соода жүгүртүүдө бажы тармагындагы убаракерчиликти азайтуу боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Кытайдан Европага кеткен жолдо бул өлкөлөр аркылуу өтүп атат. Мисалы үчүн ошо Түркиянын соодалар палаталары биримдигинин төрагасы Ырфат Саржыклоолу айтып атат, бул орто коридорду өнүктүрүшүбүз керек, бирок орто коридорду өнүктүрүүдө бөгөттөр көп болуп атат деген сөздү айтты. Ошол бөгөттөр жокко чыгарышыбыз керек. Орто коридор эң кыска, бирок азыркы убакта ошо эң кымбат болуп калып атат. Ушуну азайтышыбыз керек. Ортодогу бөгөттөрдү, бажыдагы бөгөттөрдү азайтышыбыз керек деген мааниде сөз айтып атат. В 2022 году Азербайджан и Кыргызстан создали совместный инвестиционный фонд. Азербайджан менен Кыргызстан биргеликте инвестициялык фонд түзгөн. Фонддун ишинин алкагында учурда Ысык көлдө 5 жылдыздуу эс алуу жайынын курулушу башталды. Муну Азербайджан өкмөтү өз жоопкерчилигине алат. 3 жылда бүтүрүүнү пландап жатат. Ал 17 гектарды ээлеген аябай чоң ири комплекс болот. Мындан тышкары эки өлкөнүн ортосундагы товар жүгүртүүбүз 4 эсеге өстү. Бул аябай жакшы жөрөлгө. Аталган уюмга Түркия, Азербайжан, Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан, ошондой эле байкоочу өлкөлөрдөн Венгрия, Түндүк Кипр соода өнөр жай палаталары кирген. Айнура Достукбекова, Асель Тилек кызы, Айбек Жумашев, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.